Саламаттар туугандар, жактырууңуздар. Көрүп атканыңыздар ушул Паварышк заводунда бүгүн клиенттердин талабы боюнча товар көргөлү келдик. Бул жерде ошол ар түрдүү модельдеги, чоң кичик модельдеги бардык түрлөрү бар экен. Паварышктер эгер кимдерге керек болсо байланышсаңыздар болот. Анан бунун баалары кандай болот, канча дешиңиздер мүмкүн туугандар. Бирок бул жерде ар кайсы модельдери бар. Силер эдегендер комментарийга баасы канча? Сизге кайсы модели керек, кайсы түрүнөн керек, ошого карата айтсаңар, биз ошого карата баасын беребиз. Маселен, мына 968, мунунуку 940, мыналар 948. Мына ушуга окшош ар бир чоң кичине карата, функцияга карата, мотордун ат күчүнө карата 80лик, 50лик, 60лик, 100лик, 120лик, 150гече болот да, экизгече. Ошого карата эгер анда чоң кылам десеңер, заказ берсеңиз, завод ошо чоң модель кылып жасап берет. Ошол түрүнө карата баалар окшобойт. Ушул видеону тартсак максат ошо өзүңөрдүн этиажыңарга карата айтсаңыздар, мага манча ат күчү керек же чоңу же кичиги керек десеңер, бул жакта завод тараптан ошол бааларын сурап, ошол бири-бирден өзүнүн баасы, өзүнүн модели боюнча сизге кылып берем. Бул жер совсем ар бир модель көп болгондуктан, ар биринин бардыгын сизге бирден айтып болгонго жетишпейт. Ошол себептен эгер кимге ушундай керек болсо, байкелер өзүңүздөр ошо биздин WhatsAppка жазсаңыздар болот. Мага мындай ат күчү, мындай модель, же болбосо курулушка, же болбосо жеке үйгө өзүм иштетем деп ошо талабыңарды анык айтсаңар, биз ошого карата ошол Кытайдагы заводдон ошол Кыргызстанга түшүш шектине канча болот, бардык расходду аныгы менен эсептеп беребиз. Ошо бул тракторлордагы неме пауэршиктердеги функциялар көп экен. Мына, пожалуйста, мындай кыпчыгычтары, жана копшалары аркылуу универсал. Андан сырт буларда болгону артындагы ошол трактордун ролуна ойнойт экен да булар. Турбина бар экен буларда, ошо турбиналык чыгат экен. Андан сырт артын карасаңыздар, ошол сокко, фреза, прицеп сүйрөгөнгө болгон барлык функциялар толук экен. Көрүп атканыңыздардай. Анан кийин дөңгөлөктөрүн карасаңыздар дагы шүрөккү дөңгөлөктөр экен. Кең. Дөңгөлөктүн размери 16-70-24. Алдылары окшош да, бул копшалардын негизинен дөңгөлөк размери окшош болот. Просто ошо функция ошо трактор аткарган жумушту аткарылат экен, ал эми курулушта кыла турган ушул пауэршиктин жумушун кылат экен. Эгерде кимге ушундай керек болсо, байланыша бериңиздер. Видеонун алдына WhatsApp номурду калтырып коебуз, байкелер. Анан кийин туугандар да сурашыңар мүмкүн, мына бул чоң модельдерге копшаларын чоң кылгалы болобу деп. Маселен, манын карасаңыздар, мынанын копшасы алды 3 куб. Мыналардын карасаңыз 1,8 болуп калат. Мыналардыкы бир аз чоңураак. Ошол. Анан кийин буларды ушундай чоң кылгалы болобу дегендерге кылгалы болот. Маселен, бул жакты карасак, бул жердеги такыр ошол башындагы топоса турган копшалары чоң кичик ар түрдүү моделиники бардыгы бар. Мынакей. Кандай керек болсо, ошондойун кылып беребиз. Чоң кичигин ар кандайын. Талап боюнча болот. Ат күчү моделин дагы чоңойтсоңуздар болот. Мынакей, мынандай чоң копшалар. Маселен, мынаныкы узундугу 3,53,5 метр экен. 3,8 сантиметр. Узуну 3 метр 80 экен. Анан кийин мына жерден мына жерге чектине калыңдыгы 3,8. Темирдин калыңдыгы 3,8 экен да. Ушундай. Кимге ким ушундай пауэрштер керек болсо байланышыңыздар. Мына бул мостору. Мынакей. Ушундай чоң мостор коюлат. Бул жердеки болсо майбактары. Мына бул дөңгөлөктөрү. Бул жердекилер болсо мына нелери. Бул артындагы тиги фреза чата, фреза келип иштей турган нерселер экен. Мына бул чарыктын тормоз клапандары экен. Мына дагы майбактар экен. Бул жактакы калган бүтүн шаймандар ушул жерде мынакей. Андан кийин трактордун ичи менен таанышып өтөлү. Пауэршиктин үстүн карасаңыздар, мындай көрүнө турган түрү. Амбулаторлору бар. Билет коюп алсаңыздар болот. Эки тарабында өкөө бар. Бул жерден
оңго солго түшүрүп чыгарган мына копшаны. Анан кийин бул жердеки малар эмне кылат деген артында сокоча дейсиңарбы, ошого керектүү материалы. Ошого керектүү шаймандары. Туугандар. Ана эгерде кимге ушундай поварыштар керек болсо байлансаңыздар болот. Нак майдан заводдон салабыз. Буларда турбина бар туугандар. Көрдүңүздөрбү? Турбиналык күчтүү модельдери. Эң негизи эле болуп атканы буну карасаңыздар, тракторда болот экен, поварышта болот экен, артына сокко фреза чатагандан сырт алдында жумуш кылат да курулуштарда. Дөңгөлөктөр дагы эң жакшы комплекттеги дөңгөлөктөр. Шүрекки дөңгөлөк десеңерби Кыргызстандын тили боюнча. Мына. Анан кийин бунун кичиктери дагы бар туугандар. Сыртын карайбыз азыр. Карасаңыздар, мына кичик модели. Мына. Бунда дагы бар. Артында. Ушундай эгерде кимге ушундай поварыштар керек болсо байлансаңыздар болот. Мына бул прицеп сүрөгөн түрү. Клиенттердин талабы боюнча маселен ушундай 958 чоң модельдерге артына мындай сокко фреза чатаганды койдурам десеңиздер, кошуп кылып берет да, өзгөртүш киргизип. Заказ боюнча жасалат туугандар. Бир апта 10 күндө бүтүп чыгат. Кандай талабыңар болсо, кылсаңар болот. Бардыгын заводдон түз салабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар, Кытайдагы поварышик жасаган завод. Клиенттердин талабы менен ушул жака келип товар көрүп бергеле келгенбиз. Карасаңыздар, 948 моделиндеки алдыңкы куптун көлөмү 2-3 куб чыгат. Мына болсо 1,8 куб 2 кубка жакын калат да, аз калат. Мына ушундай поварыштер бар. Бул жерде функциялары ар түрдүү. Карасаңыз, башка нерсемде чөптөрдү кыса турганы жана топоз тургандары бар. Анан кийин азыркы экспортко эң популярдуу кетип аткан түрү мына бул түрлөр туугандар. Бунун башындагысын алмаштырып, тигинде топоз тускан копшасын бекитсеңиздер да болот, же ушундай кылсаңыздар да болот. Андан кийин дагы бири бундагы эң артыкчылык кайсы дегенде, бунун артын көрөлү туугандар. Артын карасаңыздар, карагыла, трактордун өзү да бул. Сокко фреза чаттайсыңарбы, же пресс-папир чаттайсыңарбы, бардыгына болот. Көрүп атсаңыздар, моделин чаттап койгон. Просто арткы коробка кардан айылынат, сокко фреза чаттаганга боло турган түрү. Бунда тек гана поварышикте боло турган функция болуп атат, жана тракторда боло турган функция дагы бар. Көрүп атканыңыздарда эң жогору функциядагы евро кабинасы. Дөңгөлөктөрү ушул трактордун дөңгөлөгү негизинде жасалган. Буну менен жер айдасаңыздар да болот, курулуштарга иштесеңиздер да болот. Анан кийин алды бул дөңгөлөктүн размери 16-70-24. Арты эле окшош, 16-70-24. Буну такыр кең дөңгөлөк чыккан, эң жогору функциядагы дөңгөлөктөр. Кабинанын ичине чыгып көрөлү туугандар. Кабинанын ичине чыксаңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, жактырыңыздар. Көрүп атканыңыздар, Кытай мамлекетиндеги ушундай поварышик, топоскан поварыштар. Бул поварыштар эң жогору функцияда жасалган. Карасаңыздар, алдында топоскан жана башка функциялар бар. Ал эми артында болсо жер айдаганга болот. Бул трактордун ролунда ойнойт. Артына карасаңыз, сокко фреза чаттаган ушундай комплекттер коюлуштурган. Эгерде кимге ушундай поварыштар керек болсо, байлансаңыздар болот. Заводдон салабыз такыр. Урматтуу фермерлер, мал менен алектенген туугандар. Мына бул видеодогу мал жандыктардын таразасын сиздерге көргөзүп коеюн. Атайын кой, эчки, бука, жылкы малдар үчүн чыгарылган тараза. Салмак көтөрүмдүүлүгү 2 тоннага чейин көтөрөт. Кепилдиги, гарантиясы 1 жылга чейин беребиз. Сарайларга, фермаларга, мал базарларга коюп иштетсеңиздер болот. Аябай сонун жасалган. Бул Кыргызстандан чыккандыгы үчүн бүт бардык жактарын проблемалар болсо бүт өзүбүз карап берип турабыз. Баасы 50 000 сом. Астыга номер жазып коебуз. Толугураак маалымат алыш үчүн ошол номерге